Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз ушундай сонун печеньяларды жасайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Эң эле биринчи идишке 2 жумуртканы чагып алдык. Үстүнө 100 грамм кумшекер салдык. Жана 2 грамм же жарым чай кашыкта туз кошуп, жакшылап аралаштырып алдык. Жакшылап аралаштырып бүткөн соң үстүнө өсүмдүк майынан куюу керек. Жана 2 аш кашыкта бал коштук. Даяр болгон массанын үстүнө 420 граммдай унду салып, камыр кылууну баштайбыз. Камыр кылып атканда ундун баарысын салып салганга болбойт, аз-аздан салып камыр кылабыз. Эң акырында 1 пакет разрыхлителди кошуп алдык. Эми лопатканы алып, колубуз менен эле камыр кыла баштайбыз. Ундан салып, камырыбыз колго жабышпай тургандай болуусу керек. Мынакей камырыбыз даяр болду. Идиштен камырды түшүрүп, колго жабышпай тургандай кылып ундан себелеп койдук. Эми камырды узундан коюп, бычак менен бирдей кылып кесип алабыз. Эми ар бир бөлүкчөсүн видеодо көргөнүңүздөй кылып тегеректеп коюңуздар. Мынакей биздин камырдан 28 дана печенье чыгат. Эми колубуз менен бир аз жалпайтып коебуз. Жакшы бышуусу үчүн печеньялардын түбүнө пергамент кагазынан койсоңуздар жакшы болот. Жумуртканын сарысына 1 аш кашыкта сүт кошуп, жакшылап аралаштырып алып, үстүнө сүйкөгөнү коебуз. Эми жумуртканын сарысы менен сүйкөп чыгабыз. Печеньялардын үстүн кооздоо үчүн вилка керек болот. Вилка менен ушинтип видеодо көргөнүңүздөй кылып кооздоп чыгасыздар. Жүз 180 градуста 20-25 минутада бышырып алабыз. Мынакей биздин печеньялар даяр болду. Аябай сонун болду. Жасап көрүңүздөр сөзсүз түрдө. Подписаться кнопкасын басып коюңуздар. Лайк басып, комментарий жазып коюңуздарчы. Саламатта калыңыздар.